Коногубуз Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биринчи орун басары Касейинов Кубат Усенкулович бүгүн биздин мейманда. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Эми мына ушул сиздердин министрликтин акыркы 10 айдагы жыйынтыгы жөнүндө сүйлөшөлү деп турган чагыбыз агай. Эми мына ушул жаратылыш ресурстары министрлиги кайсыл багыттар боюнча иш алып барат, ушуга бир токтолуп өтсөңүз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин министрлик жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл аты айтып тургандай эле бизде ушул негизги 4 багытта иш алып барабыз. Мунун биринчи багыты жаратылыш ресурстары. Жалпы эле флора, фауна биздин жаратылыш байлыгыбызды сактоо, коргоо, ошону мындан ары өнүктүрүү бир багыт болуп эсептелет. Андан кийинки мына дүйнө жүзүндө экологияга өтө маанилүү нормативдик правовых актылар же болбосо конвенциялар ушул керектүү. Эми дүйнө жүзүндө бул коңгуроо болуп атат. Ушул экологияны сакташыбыз керек. Жеке эле адамзат эмес, жалпы ошол био түрдүүлүктөргө жашоо шартын түзүү үчүн. Андан кийинки геология тармак. Геология тармак билесиздер, ошол акыркы жылдары дээрлик көңүл бөлүнүп, бул тармак өнүгүүнүн үстүндө болуп атат. Анан эми 4-үнчү маанилүү тармак ошолордун бизде служба экологиялык жана техникалык көзөмөл. Бул кызматты дагы ошонун бардыгын жана 3 тармакта жалпы эле ошол көзөмөл жүргүзүү багытында болот. Анан эми туура ушул багыттан эми тереңирээк токтоло кете турган болсок, бул эми экология чынында мына өзүңөр билесиңер, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров ошо эл аралык тоо жылдары болобу климаттын өзгөрүлүшүн, экологиялык системаны, ошол экосистеманы коргоо максатында Бириккен улуттук уюмдун генералдык ассамблеясында жана ошол коптор 27-28-29 иш чараларда активдүү ошол бийик трибунада дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдүн лидерлерин ошол көңүл бөлүүгө экологиялык тармакка ошол климаттын өзгөрүшүнө ошондой чакырыктарды жасап келет. Ошол чакырыктарды жасап келип, өзүңүздөр билесиздер, мына тоо жылдары 22-жыл экологиялык тармакты колго алынып, ошондой эле мына ал жакта ошо биринчи өзүбүздүн үлгү катары көргөзөлү деп министрлер кабинетинин төрагасынын бекитүүсү менен жол картасы түзүлгөндө. Ошо жол картасында 59 пункттан турат. Дээрлик ошол көп пункттары биздин министрлик жоопкерчиликтүү жана иш алгылыктуу иштерди алып барып атабыз. Ошол ички жана эл аралык деңгээлдеги. Жакшы, ушул экология темасына өзүңүз дагы баса токтолуп айтып өттүңүз. Анан кыш мезгилинин келиши менен өзгөчө ушул Бишкек шаарында абанын булганышы негизги көйгөйлөрдүн бири болот. Анан бул жаатта экология жаатында, абанын булганышы жаатында сиздердин министрлик тарабынан аткарылып жаткан аракеттер, жумуштар боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Мына сиздерге келатып, мен экология бир асманды карасак, бүгүн жарык, ошол ачык, ошол сиздерге келгенде эгер мына телевидениядан көп суроолор болмок, мына карагалачы, смог, түтүн, ыш каптап турат деп, бирок анан Кудайга шүгүр. Мунун жыйынтыгы өзүңүздөр билгендей, мамлекеттин жетекчилери тарабынан биздин алдыбызга жана тийиштүү мамлекеттик органдардын алдына тапшырма коюлган. Ошол тапшырманын негизинде эң негизгиси биздин борбор болгон Бишкек шаарында жана Чүй областындагы газдаштыруу жүрдү. Газдаштыруу жүрүп 52
конуштар, жаңы конуштар газдаштырылып, ошонун 30 миллион 168 абонент газга кошулду. Мунун дагы жыйынтыгы ошондо бир 64 миң көмүрдү газдын ордуна колдонулмак. Ошондуктан бул дагы ышты, түтүн, абаны булганганга жол түзгөн кадам болчу. Ошол көмүрлөр азайгандыктан аба ырайы дагы. Анан эми андан сырткары Бишкек шаарында 11 министрлик, ведомстволор катышкан рабочая группа түзүлгөн. Ошондо ар бир мамлекеттик орган өзүнүн сунуштарын берип туруп, анан жыйынтыгында алгачкы жылдарга салыштырмалуу 9 эсе азайды десек болот. Андан сырткары мына өзүңүздөр билгендей 1200 экологиялык автобустар каттап турат. Анан жана маршруткалар, микроавтобустардын баары шаардын четине чыкты. Бул дагы өзүнүн таасирин тийгизди абанын таза болушуна. Мында дагы жанагы кошулар, андан сырткары мына биздин тиги тийиштүү органдар менен биргелешкен рейдтер жүрүп атат. Мына автомобилдердин азыр мына өткөндө эле биз кабинден дагы тапшырма алып атабыз. Ошол ар бир машинеге катализаторлорду коюу боюнча. Бул дагы эң актуалдуу маселе болуп атат. Анан эми биз сиздердин алдыңыздарга баягы жүзүбүз жарыгыраак болуп аткан ушундай иш-чаралардын таасири менен абанын тазалыгы бир эң керектүү деңгээлде болбосо дагы ошол бир кыйла жакшырды деп мындай айтсак болот. Анан ушундай эле мына экологиялык тармакта мына полигон, жылда санитардык полигонду билесиздер. Ошол жерде түтүн болуп эле өзүнөн өзү күйүп ушундай болчу да. Анан бүгүнкү күндө баардыгы толук кандуу өчүрүлдү. Мына жакында эле бир жума мурун Манас айылында дагы полигон өрттөнүп, ошол жерде мына ыкчам өзгөчө курдалдык министрлик тарабынан биздин инспекторлор барып алып туруп, мына пожарная служба ыкчам өчүрүп калды дагы. Бул дагы биздин ушундай кокустуктарды, кырдаалдарды алдын алууга ошолорго даяр экенибизди билинди. Мына ошол жанагы санитардык полигондун жөн эле толук өчүрүлүп калды дебей, биз рекультивация жасап ошол жерде 3000ден ашык көчөттөр отургузулуп, бул дагы өзүнүн тиги аба тазалаарына жардамын берип атат. Жакшы. Ага эми геология, жер казынасы тууралуу дагы кандай иштер аткарылып атат, кыскача айтып өтсөңүз. Мына геология, Кыргыз геологиялык кызматы деп биздин алдыбызда департамент, андан сырткары Кыргыз алтын бар. Андан сырткары бул ишти жүргүзүш үчүн мамлекеттик ишкана геология деген ишкана бар. Мына ошол геологияга быйылкы жылы миллиард сом бөлүндү. Ошол миллиардтын 732 миңи бүгүнкү күндө бөлүнүп, ошолорго тийиштүү жанагы бургулоочу жана башка ошол изилдөөчү техникаларды, жабдууларды, ошонун ичинен бир 24 КАМАЗ алынып келди. Бул спецмашиналар. Ошону менен мындан ары мына саясаттарды билип атасыздар, мурун артыбаган акчага геологиялык лицензияларды алып туруп, өзү менен өзү баягы азыраак контроль менен иштеп келишкен. Азыр болсо ошолордун жана рекультивация мурда болсо эми баягы кошумчалап айтып кеткенде бул геология тоген тармагын суроо берип калбадыңыздар. Мына негизи эле
жаратылышта ал муздактан микро макро элементтердин организмдердин тынымсыз күрөштөрү жүрүп келгенде бул эми жанын багыш үчүн тукум улаш үчүн ошонун өзүнүн аймагын сакташ үчүн ошол ар бири өзүнүн деңгээлинде ошолордон айырмаланып баардык жан жаныбарлардан айырмаланып Кудай Таала адамзатына акыл эсти берип койгон экен да. Ошол акыл эсти таянып алып биз ойдон коруп, тоону томкоруп керек болсо жана ГМОлор менен ошол тиги жер казуу байыш максатында өзүбүздүн жашообузду жакшыртуу максатында атаандаштык менен ушундай кылып келгенбиз да. Бирок ушунун баарын биздин тиги жетекчилик иретке келтирип анан иштери болуп атат. Ар бир кийинки берилгендер 30 мамлекетке 70-ин ошол ишкер дагы да ийгилик боло берсин. Сизге чоң рахмат, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Замана студиясы ушун менен эфирин жыйынтыктады. Саламатта калыңыздар. Амандыкта көрүшөлү.